Deo Nexia, Deo Matiz жана Deo Tico автоунаасын күтүп жаткан биздин көрүүчүлөргө мына эми кезекте ушул автоунааларга келип калды. Жаңадан көрүп аткан көрүүчүлөргө айта кетейин, сиздер Машина Кейж каналын көрүп жатасыздар. Бүгүн 9 июль 2020 жыл, апта күнгө бейшемби. Биз Жалал Абад шаарындагы Келечек автоунаа базарында сиздерге ушул унаалардын кандай сатылып жаткандыгы, кандай унаалар бар экендигин чагылдырып көрсөтүп келатабыз. Эгер башка маркадагы автоунааларды көрөм десеңиздер, биздин видео баракчабызга кирип, Машина Кейж каналын YouTube'дагы, ошол жактан өз каалаган автоунааңыздардагы маркадагы видеолорду көрүп алсаңыздар болот. Анда эмесе мо Nexia бирден баштай берейин мен. 2005 жылы чыгарылган, объему 1.6, ээсинин байланыш номерлери. Простой эле комплектацияда экен, а? Баасы 100 канча эле? 160 миң сом. Родная краска дейт ээси. Nexia 1 2008 жылы чыгарылган, объему 1.6, ээсинин байланыш номери жана баасы да жазылып турат, 150 миң сом. Мына өзүңүздөр байкап турганыңыздарда ээси күн ысык болуп атат аябай. Кондиционерин жандырып алыптыр. Комплектациясы жакшы эле экен анда машинанын. Аркасында мындай парктроник датчиктери да коюлган экен, 4төө. Ушуларда сурап калган эле, парктрониктер эмне жардам берет? Бул ошо аркага салганда ушул санар болот, мындай радар катары. Жакындап калганыңыздарда, мисалы үчүн дуалбы же кандай неме болбосун, тыйтылдай берет. Канчалык тыйтылдаганы көбүрөөк болгон сайын ошончолук жакындап атат деген сөздү билдирет. Гидравлика бул максималдуу комплектацияда экен Nexia. Deo Nexia 1 2006 жылы чыгарылган, объему 1.6, ээсинин байланыш номерлери. Бирөөсүн айтып коеюн, 552 57 34 57. Так, электропакет, гидравлика барбы? Бар экен. Орточо комплектацияда, кондиционер жок, ошон үчүн орточо болуп калып атат. Баасы 150 миң сом деп атат. Deo Nexia 1 мындай эле дистерде 2000 жылы чыгарылган, объему 1.5, баасы 150 миң сом. Ээсинин байланыш номери 555 75 75 66. Мынандай дагы спойлерлер коюлуп тур атайын. Бул дагы вид ачат дегени, стоп сигнал менен экен кошо. Комплектациясына маневерсек, электропакет, кондиционер бар, гидравлика да болуш керек, максималдуу эле комплектацияда автоунаа. Жана ушунун жанында Tico ушунда көрсөтүп койлу. Жылы канча? 1996 экен. Баасы 65 миң сом. Ээсинин байланыш номерлери. Nexia 1 туманниктер жок. Кондиционер бар, но кондиционердин компрессору. Гидравлика жок экен, а? Гидравлика жок, кондиционер бар. 2002 жылы чыгарылган. Ээсинин байланыш номери 702 08 39 45. Баасы 120 миңби? 120 миң. Айнектери деле механикалык түрдө көтөрүлүп түшүрүлөт. Бул дагы мындай караганда минималдуу эле комплектацияда, бирок кондиционер менен. Ушунун жанында Deo Nexia 2-ни дагы күтүп аткан биздин көрүүчүлөргө мындай кичинекей туманниктерде мындай повторитель поворота бар экен, күскүсүндө
2012 жылы чыгарылган, объемы 1.5, баасы 160 000 сом. Ээсинин байланыш номери 777 76 46 73. Мынандай айдоочу жактан замоо сынып калган окшойт. Култанып калганбы? Электропакет, кондиционер, гидравликада барбы? Гидравликада бар болсо, анда максималдуу жакшы эле комплектацияда болот машина. Deo Nexia 2. Мына широкий туманниктерди. Дөңгөлөктөрү мынандай кышкы, протекторлору жакшы эле, мынандай летый диск экен, 4 өтөк, бирдей. 2011 жылы чыгарылган, объемы 1.5, баасы 160 000 сом. Ээсинин байланыш номери 779 40 77 70. Сигнализация да бар экен, жакшы. Электропакет, кондиционер эле жок экен. Орточо комплектацияда жакшы эле машина. Пробеги канча болуп калды эле? Бунуку цифровой экен, 180 000 километр болуп атат эси. Мына Матис катар жакка да келдим. Чекеден тартып койсоңор болмок эле, о машина да жакшы келди дегендерге мындай маалымат кагазында баалар жазылган эмес болуп калат. Эң кемде эле 70% жазылган болот. Ошого баасы жазылбаса кызыгы жок деп эле ойлойм дагы, анан кийин мен тартпайм андай баасын билбеген же эси жок дегенде болуп туруш керек автоунаада. Ошо бааларын жазып койсо жакшы болмок эле. Машинасы канча деп атат экен? 180 000. Матис Өзбекстан экен, 2008 жылы чыгарылган, объемы 1. Так, ээсинин байланыш номери 772 64 07 07. Матиздерге да комплектациясына сөз маани бергиле. Бунда 4 айна тең электро көтөргүчтө, кондиционер жок экен, гидравлика бар. Гидравлика барбы? Гидравлика бар экен. Бир гана кондиционер жок. Баасы 100 канча? 180 000 сом, кеми бар. Матиз 2, Өзбекстан, туманниктер бар. 2005 жылы чыгарылган, баасы 130 000 сом. Ээсинин байланыш номери. Пауза басып жакшынакай терип аласыңар. Эгер кызыгып калсаңар ушул автоунага. Бул дагы жөнөкөй эле комплектацияда экен. Гидравлика деле жок, жакшы. Матиз 2, Корея. Туманниктер бар. 2002 жылы чыгарылган, баасы 145 000 сом. Ээсинин байланыш номери 777 53 44 44. Эми Кореяда деле булда электропакет, кондиционер, гидравлика бар. Бунда 4 айна тең электро көтөргүчтө экен. Блокировкалар менен кошо. Матиз 2, Өзбекстан. Мына туманниктерде. Кайсы жак? Йо, Европада чыкпайт да 2006, Өзбекстандан чыккан. 2006. Жо, бул Өзбекстан. Прибалтикалар 2004-2005 чейин эле чыккан. Ээсинин байланыш номери 505 25 15 05. Ошондой болот. Машина кейжи каналы. Комплектациясына маани берсек, алдыңкы айнектер электро көтөргүчтө, кондиционер бар, гидравликада болуш керек, жакшы комплектацияда экен. Машина 191 528 километр көрсөтүп атат. Пробеги баасы 130 000 деп жазып койсуңар, Бир кем алмашуу жолу барбы? Алмашуу жолу ham бар экен. Аткабы? Жакшы атка көрдүңүздөр, алмашуу жолу бар экен. Мынандай тоготер жерин айтып койчу кам, канча болуп калат?
115 mingге берем. 115 миңге. Мынакей, кичине болсо да содалашып койдум. Кызыккандар чалыңыздар ээсин. Матис 2, Өзбекстан. Жылы 2010. Так, баллондорун көрсөтүп болу. Мына калпакта экен, лети диск эмес. Так, телефонун 12'de айтып коерем, 555 49 38 12. Пробегинде айтып коелу 179.471 километрди көрсөтүп атат. Эң жөнөкөй эле комплектацияда, гидравлика деле жок болуш керек, а? Баасы канча дедиңиз? 150 миң сом. Айтылыш баасы. Матис 2, спрайт түстө, Корея. 2005 жылы чыгарылган, баасы 145 миң сом. Коробка механика. Кондиционер, электропакет, гидравлика да болот буларда. Матис 3, Корея. Туманниктер бар. 2008 жылы чыгарылган, эсин байланыш номери. Коробка автоматпы? 4 дөңгөлөгү тең, мындай жакшы, протекторлору жайкы. Аркасында 3 парктроник датчиги коюлган. Иштейт дейт бардыгы. Алдын кайнектери электро көтөргүчтүү, кондиционер бар. Отургучтары мынандай ткань материал, велюр. Так айткан өзү. Баасы 250, дагы бир жолу кайталап коеюн. Матис 1, 1999 жылы чыгарылган, эсин байланыш номерлери. Боло турган баасы 100 миң сомдо атат ээси. Салон көрсөтүп коелу. Булар кайнек көтөргүчтөр могу жерде болот. Алдын кайнектери электро көтөргүчтө, кондиционер бар, гидравлика бар. Матис 2, туманниктер бар. 2012 жылы чыгарылган, эсин байланыш номери. Арканкы фонарлары рестайлинг. Алдыдагы фары жылы жаңы рестайлинг болгон. Алдын кайнектери электро көтөргүчтө, кондиционер жок. Гидравлика барбы? Гидравлика барбы? Ким? Гидравлика бар дейт. Баасы 100 канча? 160 миң кеми бар. Матис 2, Корея. Туманниктер бар. 2003 жылы чыгарылган, коробка автомат, эсин байланыш номери 771 87 57 41. Кожа, отуруштары сары боз комбинированный түстө. Кондиционер бар, пробеги 286.065 километр. Кондиционер жакшы иштейт деп атат ээси. Баасы 165 миң сом деп атат, айтылыш баасы. Да бир Матис 2, Корея. Туманниктер бар. 2005 эсин байланыш номери. Жана баасы да жазылып турат, 160 миң сом. Могу жеринде урулган жерлери бар экен, мурда да жасалган окшойт. Кудай бурса. Бул да кондиционерин иштетип алып отурат, мынакей айнегин ачпай эле коелу. Азыр чындап эле ысык. Аябай ысык болуп атат. Кийинки Матис 2. Бул да Корея, спрайт түстө, 2005, коробка механика. Эсин байланыш номерлери. Гидравлика бар. Матиздерде гидравликан бачок болсо, могу жерде
кондиционердің патрубкалары ушул. Кызыл сары комбинированный кожа отургучтары. Айдоочуда дагы коопсуздук жазыгы бар. Баасы канча? 160 миң сом. Жалал-Абадта тартып кетип атканда Тикону азыраак көрсөтүп калып атасыңар деп комментарийде неме болуп калат элеңер. Өзү негизи Тико катар. Мына байкаганыңыздардай машина базардын сырт жагында, мына көчө жакта жайгашкан. Көрүп турганыңыздардай Тиколордун бардыгы негизинен ушу жакта. Эми мына байкаганыңыздардай даже маалымат кагаздары жок кейбиркилеринде, ээлери өзү көрүнбөй отурат. Азыр мен мүмкүн болушунча ээси болгон Тиколорду же маалымат кагазында баасы жазылган Тиколорду көрсөтө кетейин. Бирок антейин десем дагы мынакей жок, көрүнбөйт. Тико силерден бери сатылбадыбы? Сатылып элекпи? Канча деп атасыңар? 70 миң. 70 миң сом, жылы 95. Коробка механика. Биз машина кежи каналынан кардар чыгып калышы мүмкүн бизден дагычы. Силерге звонить этип. Телефон номериңерди айтып койгула. 509 88 46 номеринде мына. Мына урматтуу көрүүчүлөр, бардыгында тең жок, ээлери деле көрүнбөйт. Мо Тикода ээси бар окшойт. Силер окшойсуңар, ээси? Аха. Мына байкасаңыздар, маалымат кагазын не коюп койсоңор? Коюп койсоңор жакшы болмок эле дейм да. Элдер көрүп, билип, баасын деле жазып койсоңор, жакшы болот эле. Жаккандар кызыгып уже сүйлөшө бермегиле. Ошентсе да мо Тикону тартып коелу. Мындай көрүнүшүнөн жакшы. Мындай литый дистерде. Жылы канча? 1998. Коробка механика. Баасын канча деп атасыз? 140 миң сом. Байланыш номериңиз мен өзүм тааныштырып коем. Мен машина кежи каналынан. 557 844 844. Жак. Мына Тико ээси да турат экен, жакшы. Жок дегенде мында кагазга болсо дагы өзүнүн телефон номери менен баасын жазып коюптур. 85 миң сом. Жылында жазып койсоңуз аябай жакшы болмок эле. 1996 жылы чыгарылган. Коробкасын азыр көрүп берем, механика экен. Мына дагы бир Тико, бул дагы жакшы. Баасы менен телефон номерин дагы жазып коюптур. Мынакей 222 код менен 24 36 14. Баасы 120 миң сом. Лонжерон стойкалар кандай? Таптаза, бардыгы таза дейт ээси. Биз калыс түрдө мына көрсөтүп, негизги маалыматтарды алып берип атабыз. Салону да жакшы экен, мындай кожаный. Мынандагы торпедага кадалыптыр. Жакшы. Өзү Тикого келген элек, мына Матиз суранып калды, Матизди да тартып коелу. Матиз 2, Корея, туманниктер бар. 2003 жылы чыгарылган, баасы 120 миң сом. Ээсинин байланыш номери 504 коду менен 83 0001. Тико. Биз келип азыр акырындан ээлери келип бизге тартып берип коюңузчу деп айтып атышат. Мынакей жылы канча бунун? 1996 люк кадалыптыр. Ээсинин байланыш номери 222 код менен 16 01 66. Баасы 90 миң сом деп атат. Лонжерон экөө тең таза дейт. Стойкаларчы? Стойкалар оң жагы кылынган. Стойкасы оң жагы кылынган, жасалган дейт.